Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары жана көрөрмандары, бүгүн биздин студияда маекте белгилүү коомдук саясий ишмер, легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов. Медеткан агай, студиябызга кош келдиңиз. Сиз ушу Жогорку Кеңеш жаңыдан кабыл алып, президент кол койгон Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу пикириңизди билдирип, мындай тынчсызданууңузду дагы билдирди десек болот. Негизинен сиздин тынчсызданууңуз ушул өзгөртүүлөргө киргизилген шайлоо фондуна байланыштуу болууда. Эмнеден тынчсызданып жатасыз? Быйылкы 2017 жыл Кыргыз Республикасы Кыргыз эли үчүн өтө маанилүү, өтө жооптуу жыл болуп турат. Себеби мына кийинки 6 жылдын ичинде 2010 жылкы апрель окуясынан кийин болгон ошол окуялардын негизиндеги болгон ошонун аркасынан ошонун жыйынтыгы менен биздин республикадагы болгон өзгөрүштөр, жетишкендиктер, кемчиликтер, мүчөлүштүктөр, ушунун бардыгынын итогу, ушунун баарын жыйынтыгын чыгара турган бир жыл болуп турат да. Себеби быйылкы президенттик шайлоо бир эле Алмаз Шаршенович Атамбаевдин ордуна башка бирөөнү шайлап коюш. Бул деле негизги максат эмес. Негизги максат 6 жылдын ичинде республика кандай жетишкендиктерге жетти. Чындыгын айтканда 6 жыл эмес, 7 жылдын ичинде. Мына апрель 10 жылдан кийинки. Биз быйыл президенттик шайлоого келгенде кандай адамды шайлап алабыз, президенттик шайлоого кимдер чыгат деген калың сөз болуп жатат дагы. Мына ошол президенттик шайлоого мына мындай мурдакы кодекске, шайлоо жөнүндөгү кодекске мына мындай өзгөртүүлөр киргиздик деп биздин Жогорку Кеңешибиз закон кабыл алып отурат дагы. 5 июнда мындан 2 күн мурда президентибиз Алмаз Шаршенович Атамбаев ал законго кол коюп отурат. Мына ошол закондогу ар кайсы бир пункттарына мен өзүмдүн оюмду айтып кетким келип турат. Эң эле негизи биринчиден ушул шайлоо күнүн ушул убакка чейин белгилей албай, мына шайлоого 4 ай калганда белгилеп отургандыгыбыз бул чындыгын айтканда биздин конституциянын негизиндеги, закондордун негизиндеги бир мүчөлөштүгүбүз болуп калды да. Ал эми мени мына ушу түшөлтүп жаткан нерсе кийинки бул жанагы шайлоо фонду. Мына ушуга келгенде саясий партиялар 50 эсе көбөйүп жатат. Мурдакка караганда 10 эсе буларда көбөйүп жатат. 50 миллион сомго чейин көтөрүлүп жатат. Жеке кишилердики 10 миң эсе көбөйүп жатат. 10 миң эсе булардагы 50 миллион сомго чыгарышыптыр. Анан жанагы юридический организациялар булардыкындагы 50 миллионго чыгарган. Ошону менен жалпы жонунан эмне болуп жатат? Эгерде өткөндөгү шайлоодо президенттин жалпы фонду 7 миллиондун тегерегиндеги сом боло турган болсо, бүгүн жалпы фонду 165 миллион сомго чыгып атат. Ошонун ичинен 50 миллион сомду кандидат өзүнүн кароосуна жараша муну эч кандай контролсуз пайдаланууга мүмкүнчүлүк алып жатат. Мына бул эмне деген сөз? Ар бир президенттикке кандидат болуп тиркелген киши жок дегенде ушу 50 миллион сомду элдин арасына чачат. Ошол чоң сомма эгерде бизден бир 5 кандидат чыга турган болсо, маселен 250 миллион сом элдин арасына тараш керек. Чындыгын айтканда ар бир кандидат ушу 50 миллион сомдон көп чыгарат. Андан да көп чыгарат. Бирок мына бул официально берилип жаткан ушу тыйындын контроль жасай турган мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Элди сатып алууга, добушту акча менен алууга, элди сатып алуу менен элдин психологиясын бузуп, элдин аң сезимин бузуп,
ким бизге тыйынды көбүрөөк берсе биз ошого добуш беребиз деген системага бара өтүп элдин психологиясын моралын бузуп албайбызбы деген коркунуч. Мына мен ошон үчүн кичине кооптонуп турам да. Сиздин пикириңизде мына ушул жоболор эмне максатты көздөп чыгарылууда? Же болбосо жана айрым мыйзамды сындыгандар айткандай, ким акчасы бар болсо ошол парламентке келүүгө жол ачуу үчүн жасалып жатабы? Бакыт мырза, сиздин сөзүңүзгө мен андай-мындай деп айтсам, бул баягы табышмактын жандармасын издеген сыяктуу гана нерсе болуп калган турат. Ошондуктан мен өзүмдүн оюм мындай да, эң негизи эмне үчүн ушундай жолго баргандыгын, ушул чечимге, ушул объемго баргандыгын биздин депутаттар азыр элдин арасында түшүндүрүп бериш керек. Мен эмес, сиз эмес, мына депутаттар кандай аргумент менен ошого келишти? Биздин президентибиз буга кол койлордун алдында кандай аргумент менен барды буга? Эмне үчүн? Ошол чоң сумманы 4 айдын ичинде элдин арасына сиңириш үчүн. Биз ошого даярбызбы, даяр эмеспиз. Дагы эле бирденке болсо эле биз Американын мисалына кайрылып калабыз. Анан Американ даже алардын фонду тиги миллиондогон, кээде миллиардтарга чыгып кетет дейт. Туура. Америкада шайлоо 2 жыл мурда башталат. Үгүт компаниясы. Үгүт компаниясы 2 жыл мурда башталат. Анын тарыхы башка, анын менталитети башка, биздики болсо башка. Анан сиз өзүңүздүн пикириңизди айтып жатасыз, бул мыйзам боюнча. Бирок мыйзамды парламент кабыл алды. Президент кол койду. Маселе ошондо. Күчүнө кирди. Эң өкүнүчтүүсү. Эмне өзгөрөт? Мына эми сиз айткандай биздин парламентибиз бул мыйзамды кабыл алды, президентибиз кол койду. Сиз экөөбүздүн ошого кичине түшүп тартып капа болуп жаткандыгыбыз өтүп кетти баары бир. Бул кайтарылбайт. Эми эмне кылыш керек? Эми ушул кабыл алынган закондун негизинде түшө турган, чогула турган шайлоо фондун кандидаттардын туура пайдаланышында, элди сатып алууга жол бербөөгө, элдин арасындагы мамилени бузууга жол бербөөгө, регионализм, трайбализмге жол бербөөгө, урууга жол бербөөгө. Себеби тыйынын берип атып, биз баланча урууданбыз. Мени колдоп кой деп. Мен баланча зонадамын. Мени колдоп кой. Түндүктүн балдарын колдойлук, түштүктүн балдарын колдойлук деген жолго барбашыбыз керек. Экинчиси түздөн түз. Тигил 1000 сом берип атса, мен сенин добушуң үчүн 2000 сом берем, 5000 сом берем деп соодага айланып бакканга жол бербешибиз керек. Анан ушул мыйзамды талкуулоо учурунда эмне себептен маселен сиз өңдүү кадыр барктуу адамдар чыгып оюн айткан жок? Мыйзам кабыл алынган элек учурда. Тагдыр чечүүчү закон бул чындыгын айтканда. Тагдыр чечүүчү республикага тийиштүү законду кабыл алып атканда кеңири бир талкуу жүргүзүп, окумуштуулар менен, жөнөкөй эл менен конференцияларды өткөрүп, угууларды өткөрүп, керек болсо ошол эле парламентке чакырып, баягы ошол парламентаризм жөнүндө, шайлоолор жөнүндө жакшы билген аттуу баштуу кишилерди чакырып алардын ой пикирин угуп койгондо бул артык болгон эмес. Медетхан мырза, маселенин баары мына ушул талкуулоого катышпай калдык деп жатпайсыздарбы? Интеллигенция деле, калктын мындай активдүү катмары, балким маселенин өзөгү ошол интеллигенциянын пассивдүүлүгүндө эмеспи? Маселен, буга чейин деле ошол конституцияны өзгөртүү боюнча талкуулар болуп жатканда деле оппозиция, жарандык коом айтканы менен эске алынган жок да. Эми бизге ушундай бир жаман көрүнүш болуп бара жатат. Эгерде бийлик тарабынан конституцияга өзгөртүү киргизүү болобу, же бир закондорго өзгөртүү киргизүү болобу, же бир башка мындай чоң тагдыр чечүүчү бир маселелер болуп кала турган болсо, ошону бийлик тарабынан сунуш кылынса эле бул сөзсүз өтө турган болуп калат. Анан
бийлик тарабынан коюлган маселенин баары өткөндөн кийин бийликтерибиз деле ошого көнүп баратат көрүнөт. Эми башта ортуп көрүнгөн ой пикирин уккандан эмне пайда, андан көрү биздин айтканыбыз эле туура, эл баары колдойт деп коет. Элдин чындыгын айтканда ушундай болуп атат. Эки нерсе болуп атат. Биринчиден, бийлик тарабынан коюлган маселенин баары өтө турган болгондон кийин анда ага бир дежурный кишилер да көбөйүп баратат дагы, бийлик эмне десе ошону туура деп коюп атабыз. Экинчи жагынан, эми бийлик коюп аткандан кийин эмне болушу мага баары бир деген кайдыгерликке кетип баратабыз. Мына бул дагы өзү жакшы эмес. Мен ушул позицияны, ушул традициянын бүгүн башталганын деп айта албайм. Бул чындыгын айтканда биринчи президентибиздин акыркы күндөрүнөн, акыркы жылдарынан башталып, ушул убакка чейин ошондон арыла албай келе жатабыз. Мен айлар элем бүгүнкү президентибиз дагы, бүгүнкү бийлигибиз дагы тескерисинче элге көбүрөөк кайрылып, эл менен көбүрөөк жолугушуп, элдин ой пикирин угуп турса, мындан эч кандай зыян болбойт. Себеби кабыл алынып жаткан закондорубуз дагы, кабыл алып жаткан чечимдерибиз дагы ошол президент үчүн, депутат үчүн кабыл алынбайт. Эл үчүн кабыл алынат. Анан сиз белгилегендей, дал ушундай тенденция улана берсе, кесепети эмне болушу мүмкүн? Мунун кесепети кайдыгерликке алып келет да, эл ошого күнүү болот. Мына мен Советтердин убагында дагы иштеп калган кишимин. Чындыгын айтканда, эгерде КПСС айтса, Совет өкмөтү айтса, кандай сөз айтылбасын, эми ошол туура деп туруп, эл кайдыгерлик менен мамиле кылып, бул маселе өттү, же биз аны колдойбуз деп туруп эле чечим кабыл алынып калчу. Анан анын туура экени, туура эмес экени эл арасында жакшы талкууга жетпей, жыйынтыгы көпчүлүк убактарда терс жыйынтык болуп калган мезгилдери болгон. Мына Советтер Союзунун урап калышынын негизи дагы ошо элдин ой пикирин терең укпагандыкта. Мына ошондо болуп турат да. Мына бул дагы биз үчүн бир өзүнчө чоң тарых, чоң тажрыйба. Сабак. Биз мамлекетибизди мындан 27 жыл мурда, 26 жыл мурда мамлекетибизди, эгемендүү мамлекетибизди куруп алдык. Мына ушул эгемендүүлүк жөнүндө декларацияга кол койгон киши менмин. Ушул мамлекетибизди түбөлүккө сактап калышыбыз керек. Себеби кыргыз эли Манас бабабыздан бери өзүбүздүн жерибизден, өзүбүздүн элибизден, өзүбүздүн мамлекетибизден айрылып калган мезгилдер болгон. Ошонун баары биз үчүн чоң сабак болуш керек да. Мына ушул сиз белгилеп аткан мыйзамдар кабыл алынып жаткан жер бул эми парламент да. Ооба. Сиз ошол эгемен Кыргызстан тарыхында мындай эң маанилүү органдардын бири болгон легендарлуу парламенттин төрагасы болгонсуз. Мына азыр ал учурда коммунисттик партиянын үстөмдүгү менен көпчүлүк депутаттар коммунист болсо дагы ачык парламентаризмдин үлгүсү катары азыр айтып келатабыз да. Азыркы учурда андан бери 26 жыл өттү. Ошол демократия, парламентаризмдин жолунда келатканыбызда. Бирок азыркы таптагы парламенттин мына ошол легендарлуу парламент сыяктуу ачык боло албай, жана сиз белгилеп өткөндөй плюрализмге маани бере албай жатканына эмне себеп болду да? Бул эми тарыхый жактан мындай бир өнүгүү болгон жок, кайра артка кеттик деп айтсак болобу? Чындыгын айтканда, парламентаризмдин башаты ошол легендарлуу парламенттен башталган. Мен кыскача эле эки эле бир сөз менен айтып коеюн. Биринчиси, ошол легендарлуу парламент ушул эгемендүү мамлекетти жарыялады. Ал убакта президенттин полномочиясы өтө күчтүү болчу, бирок парламенттин полномочиясы өтө күчтүү. Экөөнүкү тең болчу. Мына сиз жашсыз, бирок сиздин ата-энеңиз, башкалар билет. Мен ошол парламенттин жыйынын заседаниясын өткөрүп жатканда, сессияда башынан аягына чейин менин арт жагымда президент Акаев отурар эле. Эч убакта мына ошол легендарлуу парламенттен кийин
Кыргыз Республикасынын президенти менен Кыргыз Республикасынын парламентинин ортосундагы карым-катыш, байланыш, бирге иштөө мынчалык тыгыз болгон жок. Буга эмне себеп болду? Буга кийинки ошол эле өзүбүздүн кабыл алган закондорубузду бир нече жолу өзгөртүп, президенттин полномочиясын барган сайын уламдан күчөтүп отуруп 2010 жылга келдик. Ал эми 2010 жылга кабыл алган конституциябыздагы парламент менен президенттин ортосундагы байланышты бекитпей койгон. Анан мына сиз азыркы өлкөдө болуп аткан окуялар боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирип, ичиңиз чыкпаган маселелерди айтып отурасыз. Маселен, сиз акыркы 2015 жылы Атамекен партиясынын тизмеси менен шайлоого катыштыңыз. Азыркы учурда Атамекен партиясы оппозициядагы негизги күч болуп турат, лидери азыркы учурда абакта кармалууда. Айрымдар сиздин айтылып жаткан сын пикириңизди саясий көз караштан, Атамекен партиясынын саясий көз карашынан улам түшүнүшү да мүмкүн да? Мүмкүн. Мына ушул жаатта сиздин түшүндүрмөңүз кандай болот? Бул эми баягы сиздин саясий Атамекенге мүчө болгондугуңуздан эмеспи? Айтып берем. Мен ушунча узак Кудай берген өмүрүмдүн ичинде бир гана партиянын мүчөсү болдум. Коммунисттик партиясы, Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын мүчөсү болуп, 30 жыл КПСС составында турдум. 1991 жылдан кийин эч бир партиянын мүчөсү эмесмин. Мен Атамекен партиясында мүчөсү эмесмин. Мен Атамекен партиясынын тизмесине гана катышып койдум, ошону элге түшүндүрүп койбой. Биринчиден, мен ошол Атамекен партиясынын тизмесине киргендигим себеби Өмүрбек Черкешев Текебаев 1990 жылы депутат болуп келгенде, ошонун депутат болушуна дагы менин аздыр көптүр тиешем бар. Себеби мен ал кезде Компартиянын идеология боюнча секретарь элем. Шайлоолор боюнча 90 жылкы парламенттик шайлоону түздөн түз мен өзүм алып барып даярдап жүрдүм. Ошондо базар когонго барсам айтышты, ушундай бир жаш жигит бар, өзүнүн оюн, өзүнүн пикирин бербеген жигит, мектеп окуучуларын теги пактага жибербейбиз, тамекиге жибербейбиз деп жатак кылат. Биз аны шайлоого киргизбейбиз деди. Мен айттым, туура эмес кыласыңар дедим. Шайлоого киргизгиле. Эл кааласа шайлап алсын, каалабаса шайлабай калат. Мына мен Текебаевди ошондон бери билем. Аны эми 15-жылкы шайлоого кирип калганымдын себеби бирөө гана. Мен ошол Атамекен партиясына колумдан келишинче парламенттин составына келүүгө жардам бердим. Себеби Атамекен партиясы Кыргызстандагы эң биринчи түзүлгөн, эң алгачкы тажрыйбалуу партиялардын бири. Мына сиз бир нече жол белгиледиңиз маектин жүрүшүндө. Быйыл Кыргызстан үчүн тагдыр чечүүчү жыл. Да, туура. Президенттик кайсы президент болот эле эмес, ошол президенттик шайлоону кандай өткөрүүдө депчи. Учурдагы бийлик, коомчулук эң негизгиси эмнеге көңүл буруу керек? Сиз тажрыйбалуу ишмер катары эң негизги 2-3 сөз менен айтканда. Бийлик элди сактап калыш керек. Элдин арасындагы биримдикти сактап калыш керек. Республикадагы, мамлекетибиздеги стабилдүүлүктү сактап калыш керек. Анын жолу бирөө эле. Эл Бирөө гана анын жолу. Так иштеш керек, ак иштеш керек, элди бөлбөш керек. Биз койгон кандидат сөзсүз өтөт деп элдин колун бурабаш керек. Эгер элдин колун бурай турган болсо, колун бурап өткөрүп алган кандидат деле срогун аягына чейин иштебей калышы мүмкүн. Мына ушуну эске алып коюш керек. Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге мазмундуу маек куруп бергениңиз үчүн.